Мына бул мектептин өрттөлгөн тактайынын бир бөлүкчөсү. Ал эми мына бул мектептин дубалы, бул мектептин ичи, а бул болсо атылган октун изи. Достор, айрыкча чет өлкөдө жашап жаткан мекендештер. Мен сиздерге дал ошол кечээ болгон коогалаңдын как ортосунан, максат айылынан кайрылып жатам. Россияда иштеген мекендештер, жаштар айрыкча кызуу кандуулукка алдырып, ал жактагы тажиктер менен урушуп, кечээ 5-6 милицияга башкага түшүп отурасыңар. Урматтуу достор, суранам. Согуш мына бул жерде болду, Тажикстанда эмес. Согуш мына бул жерде болду, Россияда, Москвада эмес. Согуш мына бул жерде болду, сен уруш чыгарган ошол кафенин алдында эмес. Ошончолук кыйын баатыр болсок, келгиле могу жерге. Толтура жасай турган иштери бар. Жалпы мекендештерден суранам. Сиздердин айыңыздардан Россияда эмгектенип жаткан бүтүндөй кыргыз мигранттарына зыяныңар тийип калбасын. Эсиңер менен болгула, адебиңер менен болгула. Кала берсе, сен урушуп аткан ошол жердеги тажик мону жерге келип автомат көтөрүп аткан жок. Анын күнөөсү жок. Бул жерде бир террорист жасады аны. Ошондуктан суранам. Сенин ар бир кылган ишиңдин айынан досум, сенин айыңан жаман сөз ата энең эмес, ала тоого тиет экен. Аяктагы орустар вот, опять кыргызы деп бизди жаман көрөт экен. Демек, кылып аткан ишибиз ата энебизге эмес, ала тообузга жыйынтыгы тиет экен. Ата энеңди эмес, ала тоону кошо уят кылат экенбиз. Ошондуктан жалпы мекендештер, мигранттар чет өлкөдө, мейли Россия, мейли Америка, Европа кайсы жерде болбосун, жалпы Кыргызстандан кеткен мекендештериме, айрыкча жаштарга, инилерге, досторго кайрыларым адеп менен, толеранттуулук менен, диалог менен, дипломатия менен бүт маселени чечсе болот. Билим менен чечсе болот. Интеллект менен чечсе болот. Тентектик менен, билек менен чечем деп, бүтүндөй өлкөбүздү, бүтүндөй дүйнөгө шерменде кылуунун кереги жок. Сураныч, дүйнөдө да тынчтык болсун, жан дүйнөбүздө да тынчтык болсун. Чоң рахмат.